Токтогул районунун тоолуу аймактарынын бири бул Бел алды айыл аймагы. Бул 3 айылдан турат экен, калкынын саны 5000ден ашуун. Негизи бул тоолуу айыл болгону менен калкы жакшы жашоого, жаңы бир жаңылыктарды жаратууга аракеттер көп экен. Мындай дегенибиз эл аралык уюмдар менен өздөрүнүн жашоосун жакшыртууга бир топ аракеттерди көргөн. Эң башкысы бул жерде, бул айыл жергесинде жолу асфальтталган, мындайча айтканда жол маселеси чечилген десек болот. Ал эми бүгүн ушул жергиликтүү башкарууну жакшыртуу, кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу долбоорунун алкагында бул айыл аймакта дагы бир топ жакшы иштер жасалыптыр. Биз мына ушул иш аракеттерди көрүш үчүн атайын ушул айыл аймакка келгенбиз. Жалпыбызга жакшы маалым болгондой 1992 жылы Токтогул жергесинде катуу жер түтүрүү болуп, ондогон социалдык объектилер дээрлик кыйраган. Айрымдарын сактап калышкан, мына ошолордун бири катары ушул имарат сакталып калган экен. Бул айылды китепкана катары өздөштүрүшкөн. Ошондой эле башка аймактарга салыштырмалуу бул айылдын эли китеп окуйт экен. Ошол айылды китепканага келишип, китептерди окуган окурмандардын саны абдан көп экен. Бул жөнүндө биз мурдатан маалымат алдык. Андыктан азыр ушул китепканага кирип, кандай абалда экенин чогуу көрөлү. Бул китепканага айыл тургуну кесиби боюнча дарыгер экен, бирок ондогон китептерди чыгарган Карабай Романовдун аты берилиптир. Азыр кандайча берилген жана ушул китепкананын фонду тууралуу биздин китепкана башчысына кирели. Саламатсызбы? Мына атайын сиздин ушу китепканага сыртынан эле баягы эшигин көрүп төрүнөт деген жакшы сөз бар, эшигин көрүп эле мындай ушунчалык тазалыкты, иреттүүлүктү байкап, анан сиздин китепканага башпактык. Экинчиден силер атайын долбоордун негизинде дагы көп иштер жасап аткан турбайсыңарбы? Негизи азыркы жашоо абалыңар кандай болуп атат? Бул китепкана ачылган 2014 жылдары ачылган. Андан бери ушу иштеп келе жатабыз. Биз окуучулардын талаптары күч болгондуктан биз ошо заманбап жетишкендикке аракет кылып, анан кийин ошо окуучуларга компьютер, жылуулугубуз да жок болчу, ошолорду алып, азыркы учурда жакшы, буюрса рахмат. Биздин китеп фонддо 8759 китеп фондубуз бар. Анын ичинен орус жазы 4778, ал эми кыргыз жазы 3559. Мына ушул фонддогу китептердин баардыгы колдонулабы же айрымдары жөн эле тура береби? Сиз айтып атпайсызбы, 4 дээрлик жарымы орус тилинде экен. Айыл эли орус тилинде китептерди окушабы? Айыл эли орус тилинде китептерге жаңыдан уже кадам таштап басым жасап келатабыз. Көпчүлүгү кыргыз тилдеги китептер. Кыргыз тилдүү китептерди биз 2019 жылы өзүм бир адамдан бир китеп деген акция өткөргөм. Ошондо китеп фондума кошулуп 1100 китеп айыл тургундарынан, жаштарынан, айыл активисттеринен чогулганбыз. Бул жекте өткөрүп алгам жакшы деңгээлде. Нуржигит Кадырбеков өзү келип катышып кеткен бул жерге. Андан кийин бизде ошо Good Neighbors деген уюм менен иштешебиз. Ал тараптан дагы бизге көп кыргыз адабият китептери, Айтматовдун, Мукай Элебаевдин, көп биздин кыргыздын чыган жазуучуларынын китептери бизге келип турат. Азыркы учурда дагы бизге жардам берип ушу китепти алып берип аткан агаларыбыз көп. Бул жерде экинчи бөлмө бир өзгөчөлөнгөн бөлмө экен. Айрыкча акыркы орг техникалар коюлуптур. Ушул техникаларды кандай өз күчтөрүңөр менен алдыңарбы? Бул бизге келген компьютерларга биз ошо атайын проектти жазып, ошондон Хелветас бизге ушул паровое отопление, жылуулукту жана ошондой эле заманбап ушул компьютерларды, цветной принтер ушуларды алып, азыр ошо иштеп жаткан учурубуз. Негизи окурмандар колдонуп атышат, Негизи окурмандар колдонуп, бул жөнүндө колдонушуп, аудио запистерди угушуп, жакында эле окуучуларым Мукай Элебаевдин Узак жол деген эмесине чыгармасына Токтогулга конкурска барып катышып келдик. Аны деле ушул китеп жетишсиздигинен Мукай Элебаевдин Узак жол китеби биздин фонддо азыраак болгондуктан аудио запистерин компьютерден
алышып, интернеттен алышып, угуп даярдыктар жакшы барып келишти буюрса. Интернет бар, Интернет бар. Абдан жакшы экен. Эми мына жерде отурган окурмандар, окуучу, негизи мектеп окуучулар да, китепканага кандай тартылып атасыңар? Аябай жакшы. Биз эмеден 8-чи класстын окуучубуз жана сабактан чыкканда бул жака келип, күнүгө келип, китептерди алып окуп келебиз. Жана көптөгөн китептерди окуп бүткөнбүз. Дагы эми ошол бул жакта сонун немелер китептер бар, аябай сонун китептер бар. Жана бардыгында эми көп келгенге дагы тартып метебиз бул жака келип. Азыркы балдар дейт, китеп окушпайт дейт, бардыгын. Демек сиздердин айылда деле интернет тарткан болсо, жалаң гана интернеттен маалымат алышат дейт. Анан сиздер китеп окуйбуз деп атпайсыңарбы? Кандайча китепке тартылып атасыңар? Ошол эмеде мектепте дагы кээ бирде маалыматтар болуп калат, эми билип келгиле же болбосо ошолорду айтып калат дегенде, бизде кээде интернетте да жокторду, биз эми китептерде бул жакта китептерди алабыз, ал эми ошол китептерде жокту, эмеден интернеттен карап, бул жакта компьютерлерден карап аудио запистерди угабыз. Карабай Романов 1929-жылы Бел Алды айыл аймагынын Карапайым элдин үй бүлөсүндө эле туулган. Жана бул ата-энесинин колунда тарбияланып өсүп, 1946-жылы Крупская мектебин бүтүргөн. Жана 1952-жылы бул медициналык окуу жайын бүтүрүп, бул ошол акындыкка деген болгон эмеси арткан. Жана бул өзү медик болсо дагы нуска бул сөз атасы деген чыгарманы дагы акындыгын китеп чыгарган, жана ар кандай көптөгөн ырларды чыгарган. Ошентип ал болсо СССРдин союзунун сактоо менен саламаттыкты сактоонун ардагери болгон. Жана 2007-жылы жазуучулар союзунун мүчөсү деп аттанган. Ал Карабай Романов бул 10 баланын атасы. Демек, жердешиңердин ушундай сыймыктуу адамдын атын өчүрбөйлү деп ушул китепканага коюп алган турбайсыңарбы? Бул жерде көргөзүү атайын стендтер бар экен, бул кишинин өмүр баяны боюнча жакшы маалыматтар бар экен. Бул нуска бул сөз атасы деген бул Карабай Роман китептин бул эң биринчи чыгарган китеби болгон. Жана силерге кыскача айта кетсем, кел жандос олтур жанга, кезигип бир болууга, не жетсен аман жүрү жашоонун айдыңында. Курдаш ук кулак төшө, керектүү жерин эске, кармап кал керек болор, кулак сал анда сөзгө. Сыр төгүп баарлашуу, нуска сөз уксаң жакшы, сөз дөөлөт кеп казына, сөз мөрлөр бак сактап бакты, дос эмес доско дагы, данакер сөздүн баркы, сөз күчү кээде жыгат, баатырдын ханды дагы. Сөз ыйык чындык менен, чабытты алыс кенен, таамай сөз бал тил болсо, таш тели эрит экен. Адилет сөз күчү, адамдар түшүнгөндө, аяшат бирин бири, аралаш бир жүргөндө. Өткөр сөз душманды да, өзүнө тартып гана, жөн болбой акыр эттик, дөз кылат адамдарга. Билген бар кептин жайын, билбес бар сөз кадырын, баалашкан улуу сөздү байыркы бабаларын. Азыркы кезекте сиздерге Талайбек Чандаковдун биздин айылдан чыккан мыкты акыныбыз, мыкты инсаныбыздын өмүр таржымалын кыскача айта кетейин. Бул Талайбек Чандаков 1965-жылы Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунун Сарсөгөт айылында жарык дүйнөгө келген. Ал төрөлгөндө эле бул майып, тубаса майып болуп төрөлгөн. Колу буту иштебестен жакшы да мындай таза да сүйлөй алчу эмес. Бирок ошого карабастан, биринчи топтогу майыптыгына карабастан, Кудайдын берген кудурети акылы менен китептерди, көптөгөн чыгармаларды окуган. Ага эч ким китеп окуганды үйрөтпөсө дагы, өзү аракет кылып китептерди, көптөгөн адабий чыгармаларды окуган. Жан дүйнө деген чыгармасынан окуп берейин. Жан дүйнө. Күндөн күнгө өмүр барат кыскарып, көңүлдөргө капалыкты кыстарып, көз ирмемдик бул жашоону ойлосом, күчтөн тайып, жүрөк кагат кысталып. Кандай сонун биз жашаган жашыл алам, ким үчүн бул жашоодо жашоо жаман? Жашоонун кадырына жетиш үчүн жан дүйнөсүн тазарсын бардык адам. Не кааласаң, азыр бары жетиштүү. Неге адамдар залим болуп кетишти? Түбөлүгүн күнүмдүккө алмашып, тирүүлүктө жасайт жаман көп ишти. Адамдардын жан дүйнөсү жакыр болду, арамдыкка алданып капыр болду. Күнүмдүк көр турмуштун камын ойлоп, келечекти көрө албай сокур болду. О адамдар, көрпендилик качан бүтөт?
ойлонуп капаланам, иштен түтөп, адамдык жан дүйнөбүз оңол болсо, акыретте биздин кадай жашоо күтөт. Sayıcılanған жалғыз имарат 1892 жылы жертіктіріп бізде социалдық объектілердің барлығы ұрап ештерсе қалған емес, жападан жалғыз қалған ушул имарат екен, шуны оңдап түзеп, өзүбүздүн айылдын керегине жарасында ремонт ишин аяктайын деп калдык. Элдин негизги чарбачылыгы бул мал чарбачылыгы. Андан сырткары бал арычылык менен алектенет. Негизги киреше булактары ушулар болуп эсептелет. Айыл аймагы деңиз деңгээлинен 1300 метр деңгээлде, райондон 45 километр, областтан 340 километр аралыкта жайгашкан. Негизи мына 92-жылы катуу жер титирөөдө сиздерде жабыркаган ушул айыл аймагы. Ошонун калыбына келтирүү бүгүнкү күндө деле улантылып жатпайбы? Ошол жагдайда айрыкча социалдык объектилерди кайрадан иштетүү жагдайында кандай аракеттер жүрөт? 92-жылкы жер титирөөдө турак үйлөрдүн дагы, социалдык объектилердин дагы дээрлик 100% деп койсок болот. Бардыгы жараксыз абалга келген. Жеке үйлөр албетте адамдар тарабынан, жашоочулар тарабынан калыбына келтирилди. Бүгүнкү күндө социалдык объектилерде бир топ кыйынчылыктар бар. Анын ичинде ошол убакта баягы шашылыш салынып калган мектептерибиздин абалы дагы бүгүнкү күндө өтө жакшы эмес. Андан сырткары мына больница, оорукана, спорттук курулмаларды дээрлик азастан ар кандай проектлердин негизинде жасап келатабыз. Бүгүнкү күндө бизде өтө маанилүү, өтө орчундуу көйгөй катары 3 айылыбызда тең бала бакча жок. Өтө курч болуп турат. Себеби жергиликтүү бюджеттин биринчиден функциясына кирбегени менен, экинчиден ал чоң каражат талап кылгандыктан бүгүнкү күндө азыр долбоорлорун даярдап, тийиштүү жактарга кайрылып жатабыз. Муну дагы колдон келишинче жакынкы аралыктарда чечкенге аракет кылабыз. Албетте ошо кыргыз өкмөтүнүн колдоосу менен жана ар кандай бейөкмөттүк уюмдарга сунуштамаларды берип атабыз. Буюрса бул боюнча иш алып барып атабыз. Мына жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүнүн жакшы долбоору азыр жакшы кулач жайып атат. Мына сиздер дагы кызматташ болуп аткан турбайсыздарбы? Ушу долбоордун алкагында кандай пайда көрүп атасыздар? Кандай бир өзүңүздөргө иш жасап алдыңыздар? Рахмат, учурдан пайдаланып, ушул Швейцария өкмөтү каржылаган Союз жергиликтүү өз аңча башкаруулардын союзунун колдоосу менен ушу жергиликтүү кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунун алкагында биз 17-жылы курулган китепканабыз бар эле. Ошо китепкананы замандаштырып, себеби азыр китептерди сатып алып келүү бир топ чоң каражат талап кылган болсо, биз ушу китепкананы эле электрондоштуруп, немени маалымат базасын кеңейтип, кызмат көрсөтүүнү жакшыртууга кол калдык. Мындан сырткары ар бир айылдын балдары, жеткинчектерибиз тиешелүү деңгээлде кызмат алышы керек. Себеби шаарда ошол мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн, айылыбызда ошол нерсе жок деп, комуз кружогун уюштурууну колго алып, бүгүнкү күндө 5 айдан бери комуз кружогу иштеп атат. Бул да бир жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Мындан сырткары келечектеги пландарыбызда жанагы бат окуу боюнча жана бат чыгаруу математикалык проектлерди алып келип, ушул жерде
жергиликтүү элдин балдарына, биздин келечек муундарга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берүү пландарыбыз бар. Буюрса жакынкы арада ишке ашырабыз. Ушул проект менен бизге 500 000 акча каражат бөлүп, калган кем качтарын жергиликтүү бюджеттен кылып, мынакей жылытуу системасын, электрондук китепканага компьютерлерди алып, бир топ жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп алдык кызмат көрсөтүүдө. Мурда кышкы сезондо окурмандарыбыз келбей алган болсо, бүгүнкү күндө окурмандарыбыз көбөйүп, мурда 20-30 адам тейлей турган болсок, бүгүнкү күндө 70-80 адам тейлеп калдык. Албетте бул чек эмес. Китепканабыздын көлөмүн дагы кеңейтип, окурмандардын табитине жараша дагы бул ишти улам жогорулатып кете беребиз деген ойдомун. Чоң пайда көрүп атабыз. Негизинен биз берге келгенбиз опыт алмашайын деген жакшы тилектермен келгенбиз. Токтоо шаарындагы түзүлгөн муниципалдык чарбасын көрдүк. Бул жерде цифра жанагы сан арип китепканасын көрүп атабыз. Ошол өзүбүзгө керектүү материалдарды алдык деп ойлойм. Кудай буйрса бизде дагы ошо жаңы түзүлүп атат муниципалдык чарба. Ошо муниципалдык чарбаны кантип түзөбүз, иш документ кагаздарын кандай алып кетебиз, ал боюнча дагы кеңири материалдарды, маалыматтарды алдык. Санарип аймак боюнча дагы бизге быйыл өзүбүздүн иш планыбызга койгонбуз. Кудай буйрса биз эми донор болбосо да өзүбүздүн бюджеттен акча карап ишке ашырабыз. Кандай иш алып кетиш жагын бул жактан көрүп кетип атабыз. Мына быйылкы жылда мына 21 айыл аймакка жалпысынан 7 миллион грант берилди. Арасында сиздер да бар экенсиздер. Эми ушул каражатты кайсы жакка жумшайбыз деп турасыздар? Биздики негизинен аял затына арналган проект болуп калды. Аялдардын ден соолугуна кам көрүү. Биз ошого фитнес клуб деп айтылып калат, эми бирок негизинен мындай аялдар үчүн арналган спорттук инвентарларды алуу. Ал боюнча баардык даярдыктарыбыз бар. Кайсы жерге жайгашат, ким башкарат аны, жайлары бар. Өзүнүн бюджеттен акчаны кайсы жактан чечип беребиз, калган өзгө салымдарды баарын сүйлөшүп койгон, тактап койгонбуз. Мына 2 күндөн бери өзүңүзгө белгилүү болуп, мына көрүп, тажрыйба алмашуу боюнча Токтогул районунда жүрөбүз. Мына мен айтып кетсем, быйылкы жылы ушул жергиликтүү өз анча башкаруу органдары аркылуу институт, саясат институту, анан Швейцария мамлекети колдонгон Келвитас уюмунун конкурска катышып, Жалал Абад областынан 21 айыл өкмөтү ошол кызматтарды жакшыртуу аракет планы боюнча долбоорду утуп алып, ошону ишке ашырууга биздин бирикме аркылуу ишке ашырылып жатат. Мына быйылкы жылы жалпысынан Жалал Абад областына 7 миллион 100 миңден ашык ушундай грантовый долбоорлорду акча бөлүнүп, ушул долбоорлорду ишке ашырып атабыз. Эми бул долбоордун негизги милдети аларга мындай грантовый акчалар азыраак болгону менен негизги максат ошол элге жанагы 24 маселени кантип ишке ашыруу, ошолорго элге кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча ушул долбоордун негизинде биз үйрөтүүлөрдү, кандай кадамдарды жашаш керек, кандай шарттарды түзүш керек, кантип ошол инвестицияларды тартуу керек, ошолор боюнча ар бир кадамды өтүү боюнча, кантип ошол 24 маселени кантип элге жеткирүү боюнча үйрөнүү да, негизги максат ошол. Ушул долбоордун алкагында жалпы бардык маселелер боюнча кызматтарды көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча иш аракеттерди жүргүзүү.
Мен ушул турган көчө негизинен баатыр энелердин көчөсү деп эсептешет экен. Башкача аталганы менен негизи ар бир үйдө баатыр энелер жашашат экен. Бул дагы баягы элет элинин Кыргызстандын калкынын санынын көбөйүшүнө кошуп жаткан бир салымы деп түшүнсөк болот. Ал эми алардын жаңыча жашоого болгон умтулуулары албетте мамлекетибиздин гүлдөп өсүшүнө болгон өздөрүнүн салымын кошуп жаткандыгын далилдесе, бул жагынан негизи толуктардын баягы жакшы жашоого болгон умтулуулары, алардын жаңы жаратмандык эмгектери деп түшүнсөк болот. Биз бүгүн Бел Алды айыл аймагындагы бир жакшы жышааналар менен тааныш болдук. Албетте айта берсе көп маселелер бар. Ал эми негизи биздин элет калкынын ушундай бир ток пейил мүнөзү менен биздин мамлекетибиз гүлдөп өссө деген тилек менен бүгүнкү программабыздын соңуна чыгабыз. Кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.